Assalamu alaikum, take dostum. Murdagı prezidentimiz çimkirikleri de vat koyup ketken eldim barla jakşı bilet da. Köpçülük men süйлöşüp görsem uşul çimkirik degendi köpçülügü мындай жөн эле чимкирикти элестетип алат экен да. Бирок мен тереңирээк ойлонуп көрсөм, бул чимкириктин өзүнүн башкача философиясы бар. Мисалы чимкирик эмне? Бул чимкирик салаңдап турат. Бул каяктан келет? Бул иштебеген мээден мурун аркылуу чыгып туруп, анан салаңдап турат баягы чимкирик. Анан ал чимкирикти учуру келгенде эмне кылышты? Деп тартып алды дагы, керектүү өздөрүнө пайдалуу иштерди бүтүрүп алгандан кийин кайра унутуп коет, кайра чимкирик кайра салаңдап турат, кайра учуру келгенде деп тартып алып, кайра кнопкаларды бастырып алат. Мына ушундай чимкириктерден кутула турган учур келди. Сүйүнүп, мына азыр эми чимкирип салалы деп кутулалы деп атсак, кайра эле ошол чимкириктерди артка тартып алабыз деген маңкалар көп экен. Көрсө чимкирик өз негизи кайдан пайда болот? Мына ушундай өзүбүздөн чыккан, мурундан чыккан, өзүбүз даярдаган чимкирик экен да көрсөчү. Азыр ошол чимкириктер акырын алдап, жаңылар, жаңы жүздөр деп коюп алдыларына жаңыларды салып коюп аркасынан келатышат акырындан. Жанагыреки балыкка акырын кайырмакты салып коюп, жем салып коюп кармап аткан сыяктуу дагы 5 жылга акырын кимди илип алсам экен деп келатат. Биз болсок айт эле баягы өзүбүздүн чимкирик экен, өзүбүздүн уруудагы чимкирик, өзүбүздүкү турбайбы деп эле маңкаланып эле кайра тартып алган атабыз. Кайра атка тартып алсак, анан кийин өзүбүз 5 жылдан ня деп коюп жүрө берели. Булардан азыр кутулуш керек. Кутула турган учур келди. Айтып кой ошо сенин тууган туушкан, дос туугандарыңдын мына ошондой маңкаларга кичине эскертип койбосок болбойт. Булардан кутулалы. Булардын элестетип көргүлө, эгерде биз бул чимкириктен кутулбай турган болсок, ал чимкирик көбөйүп барып, кийин иринге айланып кетсе, жанагы көкмө койго окшоп айланып жетелеме болуп жүрө беребиз. Көрсөк күнөөнүн баары өзүбүздө экен. Мына ушулардан бир жакшы кутула турган учур келди. Ойлонолу, таптакыр болбой алган күндө алар бизди алдап аткан болсо, биз дагы алардын өзүнө жараша мамиле кылсак болот. Болуптур, ошол эле чимкирикти аябай кыйбай аткан болсоң дагы анын акчасын ал, болуптур деди дагы. Бирок шайлоо болгон учурда бул баарына каршы ушул добуш берип туруп, баарын ушул чогултуп туруп, бир тазаланып, ана бисмилла деп туруп анан кийин жаңы ишти баштабасак, дагы бир топ жылга чейин мурдубуз шырылдап коюп жүрө берет. Ойлонолу ошону, таке досум, айт. Кандай дейсиң?